тыбыттап бүтүп аяктап калдык. Тыбыттары бул тарактарга улам тырткан сайын мынтип чогула берет экен да. Өзү дагы мындай үлпүлдөгөн соонун жүндөр чыгат экен. Баткендин Тегирмен башы чарбасынан алынып келинген улактар ысык көлдүн климатына көнүп, азыркы тапта бир эчкиден 200 граммга чейин тыбыт алынды. Эчкинин тыбытынан кашемир алынгандыктан азыркы тапта суроо талапта арбын болууда. Жетөгүз чарбасындагы багылып жаткан 200 улак алгачкы жолу 40 килограммга чейин тыбыт берди. Эчкилер жакшы, эртең менен таң атпай чыгарабыз. Түшкө чейин жайылат. Түштөн кийин бир 3-4 кайра жайылат 7-лерге чейин. Бул эчкилер Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Төрөбаев Бакыт Эргешевдин тапшырмасына ылайык ушул айыл чарба өндүрүшүндө жаңы бир инновацияларды киргизип, жогорку маржиналдуу бир жаңылыктарды түзүү максатында жасалган иш-аракет. Сандан сапатка өтүү багытында багылып жаткан Придон породасындагы улактар дээрлик тыбытты алып бүтүп, быйыл июнь айында Сыр Төрөндөгү Акташ жайлоосуна чыгарылат. Уяң жүндүү эчкилердин тоолуу аймакта багылышы да тыбыттын сапатын жогорулатат дешет адистер. Улактар тыбытты алып, ар биринен 150 граммдан 200-250 граммга чейин тыбыт алынып атат. Баасы 2800 сомдон 1 килограммына 3500 сомго чейин болуп атат. Дагы баанын өсүшү күтүлөт. Буюрса ошол күтүлсө, анан дагы бир жакшы шарттарды түзүп, ушул породаны жайылтуу максатында бияка алып келгенбиз. Дүйнөлүк рынокто алдыда турган Кытай өлкөсү кашемир өндүрүү боюнча 1-орунда. Уяң жүндүү эчкилер Кыргызстанда көбүн эсе Баткен облусунда багылат. Азыр өлкөнүн бардык дубандарына тарап жаткан Придон породасынын 1 килограмм тыбыты 3000 сомго чейин бааланууда. Жетөгүз чарбасы эми келерки жылы да мындай эчкинин түрүн көбөйтүүгө аракет көрүп жаткан маалы. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Жетөгүз району.